Бүгүн 7-июнда Талас областына жаңы медициналык жабдуулар Альянс Алтын компаниясынын акционерлер тарабынан кезектеги партиясы келип түштү. Альянс жоопкерчилиги чектелген Альянс Алтын коому тарабынан бизге кезектеги гуманитардык жардам келип түштү. Бул бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда жанагы пневмония оорусу менен катуу ооруп аткан жарандарыбызга абдан керектүү аппараттардын бири болуп эсептелет. Бул БИПАП аппараты баягы кандагы кислороддун кычкылтектин басымын тууралап турчу аппарат экен. Бул жана кислородный концентратор менен чогуу иштей турган аппарат экен. Мунун Таласта негизи биздин врачтардын айтымында бул жакшы аппарат өмүрлөрдү сактоодо да чоң жардам тийгизет деп терең ишенем. Талас облусунун үй бүлөлүк медицина борборунун директору Айжамал Шомбетованын айтымында бул БИПАП аппараттары абдан керектүүлүгүн белгиледи. Бул убакытка чейин область боюнча болгону 4 БИПАП аппараты болгондугун жана бул аппараттын маанилүүлүгү жөнүндө токтолду. Бул аппарат бейтаптардын акыбалын кескин жакшыртууга, өз убагында кычкылтекти сапаттуу камсыздалышына арналган аппарат деди. Ушул Талас облусунда ошо кече бүгүн дагы ошол бирден ковид положительный пациенттер кошулуп атат. Тилекке каршы ушул ковид азайганы менен внеболничный пневмониялардын саны көбөйүүдө. Болгондо да кескин көбөйүүдө. Бүгүнкү күнү ушул бүт биздин стационарларда 4 район 1 шаар боюнча 167 кошумча орун ачылып атат. Анын 95 уже бүгүнкү күндө госпитализацияда жаткан адамдар дарыланууда. Анан кийин Алтын Альянс уюму бизге БИПАП аппараттарды алып келип атат. Биз аябай сүйүнүч менен кабыл алып атабыз. Муну анткени Талас облусу боюнча болгон 4 аппарат БИПАП бар. Кислородный поддержка кыла турган аппараттарга караганда ушул БИПАП менен дем алдырган бул терапевтический эффекти күчтүүрөөк болот экен. Более точная и более интенсивная подача кислорода. Анан сүйүнүп атабыз. Менимче ушул келген жаңы аппараттар көптөгөн өмүрлөрдү сактап калат. Пандемиянын башынан баштап эле компаниянын акционерлеринин тарабынан тынымсыз колдоо көрсөтүлүүдө. Компаниянын пресс-катчысы Касиет Карачолокованын билдирүүсүндө жакын арада мындан тышкары 20 кислороддук концентрат аппараты келерин айтып өттү. Азыркы кырдаалда ар бир мүнөтү кымбат болгондуктан тез жана ылдам керектелүүчү жардамдарын улантышарын баса белгиледи. Бул аппараттарды дагы өзүңүздөр билгендей аябай азыркы учурда Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө жүзүндө жетишсиздик болуп атат. Биз дагы буларды эмне үчүн бөлүп алып келип атабыз, анткени тигил аппарат келгенче бул аппарат келип калды, ошону эми биринчи жеткирип берели деп эле шашып эртерээк жеткирип берүүгө аракет кылып атабыз, анткени алардын келиши эле убакыт болуп калат экен. Ар бир мүнөт азыркы убакта, ар бир саат өзүңүздөр билесиңер, бул жашоо, адамдын жашоосу. Ошондуктан биз тынымсыз жума сайын болобу же ошо бир жумада канча жолу аппараттар менен биздин жабдуулар келсе, ошолорду ошол түнү менен эле жеткирип келгенге аракет кылып атабыз.